Тамак жебей коюшунун көп себептери бар да. Биринчи себеби бул кан аздуулук. Кан аз бала тамакка табити тартпай калат. Экинчи себеби көпчүлүк ата-энелер баланын ою менен болуп таттуу нерсени берип койсо, бала бир жолу таттуу жеп алса, айрыкча эртең менен бир эле кичинекей конфет жесе бүттү. Баланын табити башка тамакка тартпай калат. Таттууну азайтыш керек. Мындай учурда таттууну такыр токтотуп коюш керек. Анан көпчүлүк ата-эне балам муну жебейт, муну жейт деген кичинекей кезинен көндүрүп койгон жанагындай фастфудтарды, ар кандай жанагы тез татымдагы тамактарды алып беришип, жана чипсыларды, кириешкилерди алып берип, бала ошолордон аппетити бузулат көпчүлүк учурда. Ошол себептен кини дейинен туура тамак ичкенге көндүрүшүбүз керек. Анан учуру менен жегенге үйрөтүшүбүз керек. Режимдеп коебуз. Эртең менен, түштө, кечинде бир белгилүү учурда тамак бергенге. Балага колуна нан карматып чыгарып ийген же болбосо суу ичирип чыгарып ийген алып туура эмес да. Ошондон баланын табити тартпай калат. Баланын ашказанына кичине эле бир тамак барса, бала андан кийин тамак жегиси келбей коет. Ошол себептен режимге көндүрүшүбүз керек баланы биринчи кезекте. Анан туура баланы күчкө салып тамак бериш керек. Алдап тамак бериш керек. Айрыкча 1 жаш, 2 жаш, 3 жаштардагы баланы алдап тамак бербесе, тамактан баш тартып жебей коет. Бир жолу тамак жебей койсо, бала ошол көнө баштайт да, акырындап тамактан азайып четтей баштайт. Ошон үчүн жанагы самолет келатат, энең үчүн, атаң үчүн деп биз кичинекей кезде эле ата-энебиз ошентип берчү эле, ошентип беришибиз керек. Бул баланын табитин андан ары арттырганга өбөлгө түшөт. Бала 1-2 кашык жесе, аппетити ачылат, табити ачылат дагы жей башташы мүмкүн. Анан балага мүмкүн болушунча түрдөп тамак жасап бергенге аракет кылыш керек. 5 жаштагы бала болобу, 10 жаштагы бала болобу, түрдөп өзүнүн каалаган тамагын жасап бергенге аракет кылышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда жалаң гана куурулган тамак эмес, жалаң гана бир үмчөй тамак эмес, түрлүү тамак жасап берсе, баланын да табити ачылат ошого.